Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонun başında 30 секунд уақыт алам туғандар. Егерде арендаға машина іздеп жүрсеңіздер, мынаке улица Горбуновадағы таксопаркка момындай Белжи жаңы машина келіп туғандар. Прям пакетті пленкада 0 пробеги менен жаңы машина. Бұл жерден парктен машиналардың арендасын айта кетсем. Экономдар 1800-ден, комфорттар 2100-ден, комфорт плюстар 2400 рубльдан башталат кен туғандар. Эми маркасына, жылына, комплектациясына жараша бағалары арғандай екен. Мен көрсөткөн номерлерге чалып толық маалымат алсаңыздар болады. Қайсы машина қанша тұрады туғандар. Бұл паркта ешқандай залог жоқ. Любой паркта иштесеңіздер боло берет туғандар. Анан бұл жерде парковый самозанятый болгону каждый вторник күнү Яндекстин адамдары келип парковый самозанятый болгону жардам берип атат туғандар. Ошол көрсөтүлгөн номерлерге чалып ушул адреске келе бересиңер туғандар. Машина кеңири. Могул жерден баштап могул көчөнүн башына чейин. Ушундай. Кеттик анда видеонун дальше уланталы. Бүгін бұйырса күнгі жұма. Барыңыздардың жұмаңыздар марек болсын. Бүгін дағы бір іштерменен жүніп қалдым. Жолда баратып, кече күнгі кіргізген видеоларды көріп алып, комментарийлерін оқып алып, жаңағы ұстазыбыз Чубак Ажыраматовдың айтқан сөздер еске түшеді да. Көпчүлүктөр азы кыла албайсың, малыңы берсең арканың кошо бербесиң деп айтат деп тура эле нерсени айтып кеткен экен. Geçen günü jana бизнес класстарды арендаға береткен деп чыгарып калдым. Жанагы газелдерге жумуш бар экен деп чыгардым. Жана бизнес класста деле жана антип чыгарсам эми Нургазы ошончолук калып 4000ден сүйлөшүп келбепсиң да. Анан кийин залоговый сумма жок деп алып, анан күнүнө 500 рубльден депозит бар экен го тугандар. Залоговый сумма дегенде силер барган күнүңөр тугандар, барган күнүңөр бизнес класстарга 30 миңден 50 миңге чейин акчаны сразу бересиңер да, залоговый суммага чат. Уже ал накопительный депозит болуп, күнүгө иштеген суммаңардан эле 500 рубль берип турасыңар тугандар. Айырмасы өтө чоң да, кээ андай сумма жок деп, мисалы үчүн сразу эле барганда 30 миң 50 миң рубль ала албайт тугандар. Ал жерде болсо күнүгө иштегениңерден 500 рубль берип коюп, зато бизнес класста иштей бересиңер, машинаны көрдүңөр жаңы. Анан кийин антип берипсиң, минтип берипсиң. Өтө жакшы условияны берип атат тугандар. Анан кээбирлери жазып чыгыптыр Нургазы, ал жердин парктын комиссиясы 3% эмес, 6% депчи. Тугандар, мен барып договор кылганда 3% деген да. 3% dedi, парковый самозанятый болуп иштегендерге Нургазы 3% dedi. Эгерде ошол жерге барып иштеп калгандардан 6% алып, же бир нерсе кыла турган болсо, мага жазгыла, мен Инстаграмдан жазгыла, телефон номеримен жазгыла тугандар. Мен ошолардын видеосун өчүрүп салам. Ачык эле. Мен барганда договор ал 3% болгон да. Значит, алдап атабыз, значит, алар менен иштешпей эле коюш керек. Анан кийин эгерде жана по факту мейли жөн эле жана антип өзүңөр келген сүйлөп атсак, анда туура келбей калат тугандар. Ачык эле. Менен барып по факту алар менен бетме-бет сүйлөшүп, ошол болгон нерселерди анан кийин тартып чыгарам да. Анан силер аларды тааныбай, билбей туруп эле анан сырт жактан эле жөн 6% экен деп эле комментарийге жазганга туура болбой калат ачык эле. Газель боюнча болсо, тура курьерлер деле ошондой акчаларды таап атат приблизительно. Но деген жери бар да тугандар. Жанагы антип водитель боло албай, правасы бар стройкадан арак беракта жүргөн, разнорабочий болуп иштеп жүргөн дагы биздин тугандар көп да. Водитель болуп иштегиси келгендер көп. Ошондорго жакшы бир возможность да. Велосипед деле эми мындайча айтканда айласы жоктун иши. Ачык эле водитель ошол велосипедчинин мисалы үчүн правасы болсо, менимче ондай суукта курьер болуп иштебесе керек эле дейм да, хоть канча жебесе делечи. Айласы жоктун иши эле отуң суук урат. Суук эми башталып атат. Рахмат бирок ошолорго деле ушундай суукта деле иштеп, наркы-беркелерди ташып жүргөнүнө. Ошо Кыргызстандагылар ушулардын деле жана тапкан тутканын мынтип көрүп туруп, жанагынтип неме кылса болот да, ачык элечи. Бааласа болот ошолардын ишинчи. Ошон үчүн тугандар, газелдин деле жумушу жакшы экен. 4000ден жогору дейт, өзүңөр дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Чалып сүйлөшүп, кандай болот? Правасы жок жүргөндөр изначально мисалы үчүн таксиге иштейм деп жүргөндөр ошого окшогон нерседен баштап, кийин чоңураак машинеге отуруп, ушинтип мисалы үчүн бир иш кылса болот да тугандар. Ушундай бүгүн буйрса күнгө жума болуп калды айта кеткендей эле. Бүгүн да көрөбүз деги эле кандай иш болот. Бул класста деги эле иш кылча болбойт. Но тугандар, барына шүгүр, канча болсо да насибин теребиз. Жумуш жок, наркы берки деген менен бул да болсо бир Кудайдын айтканы. Жокпуз, значит жок. Барбыз, значит Кудайга шүгүр. Кеттик анда. Видеону дальше уланталы. Бүгүн буйрса таң акча иштегенге аракет кылабыз. Kıynadı ensedi
Айтпай көп тойлаған көкірек жайлоду төрөлүп боз үйдө торолуп өскөнүм айда такси айда толор жактарга ооруду көңүлүм жүрөктө жаракат сагынычым айтайын кусалыгым айтайын ак карларга аскаларга арчаларга машинага кичине өзгөртүш киргизиш керек болуп атат туугандар. Ушунчалык жана жасалган машина алган үчүн несин кылдырарды да билбей, несин жасашты билбей, ойлонуп отуруп туугандар. Бул мониторун алмаштырып койсомбу деп атам, анан рулун кичине более-менее красивый рулга алмаштырыпчы. Монитору, чоң монитордон сенсорный где-то 50-60 миңден тегереги турат экен, бирок прям мощный экен качествосучу. Руль ар кандай экен эми. 70-80 миң, 100 миңге чейин бар экен, өтө красивый, карбон, сарбон, нарк беркилери мененчи. Так что предложенияларыңарды комментарийде күтө кетем. Эгерде кылдырып жүргөндөр болсо, совет-маветиңерди жазып койсоңуздар өтө сонун болот эле туугандар. Так калган жери машиненеки чын бүт бар жогу чики-пуки. Өткөндө могул Козерогтун мол жериндеги ача турганын жолдор сындырып коюптур. Мону ачканда жогору көтөргөндө свети көйөт го, мондай болупчу. Катуураак жогору көтөрүлүп дай болуп келечи. Мас малында эмне кылган, жулуп алып кайра ордуна коюп коюптур, байкабай калыпмын мен. Яндекске жөнөтүп 3 саатка промокод берип коелду, келер. Көбүрөөк көрсөм эмне болот эле. Ошентип жүрөт эми мынтип. Аңырайган бойдон. Ушундай туугандар, кеттик, ишти баштайлы эми. Айланайын. Канча 3 саат дегенде, 4 саат дегенде починатсам болобу? Чайканага кирип кетип атканда деле, нарак беракка басып кетип атканда деле жанагы таксометрди өчүрбөй калдым го. Чайканага кирип деле 1 саат ашык отурдум. Жана таксистер да бир чогулуп калса сөзү төгөйт го. Күтүп отурдум, бербеди. Эми башталды. Пятница күнү саат 9:00 башталат. Пачим бар буюрса 1,5 миң. Экинчи заказга жөнөт. Кеттик. Чө. Айда такси айда толор жактарга ооруду көңүлүм жүрөктө жаракат сагынычым айтайын мен кусалыгым айтайын ак карларга аскаларга арчаларга айда такси айда толор жактарга ооруду көңүлүм жүрөктө жаракат сагынычым айтайын. Кудайга шүгүр, бир аз иш кыймылдап калды. Канча болду? Чыккандан бери уже 7300 иштеп коюпмун. Азыр бир заказды алдым, жарым сааттык 2800 сомдук заказ экен. Жарым түндө алкоголь издеп кирип кетиштем, подожди деп сен жерде отурам эми күтүп. Ушун жеткире кылайын, промокодду жаап койдум 3 сааттык. Так. 46 мүнөт дегенде алып келдим. 3412 рубль и 1000 рубль чай таштады. Нургазы, машинең вообще классно экен дейт. Машинең вообще бомба экен дейт. Прям панорама, подсветка, жазууларын көрүп алып, бечара аркасында жатып алып өзүнчө. Рахат алат го. Спасибо деп алып койдум, анан кийин тугулук 1000 рубльды. Буйруса касса 11 миңге барып калды. Дальше кеттик эми. Азыр курсак тойгузуп чыгып, жанагы кечеги күнкү газель боюнча, жумуш боюнча киргизген видеонун астындагы комментарийлерди окуп калдым да. Бекер малда силер деле жанагы комментарийлерди окуп калсаңар, окуш жанагындай кызык комментарийлер жазып калат. Нургазы эми уже 3-4 миңдик жанагындай айлыктар болбой калды.
8000'dik примерно ошондой иштерди тартчу дейт. Эми туугандар 8000 сомдук айлык алыш үчүн күнүнө 8000 сомдук мисалы үчүн зарабат кылыш үчүн менимче бир нормальныйраак бир билим керек го дейм да. Хотя бы программист же дагы бир нерсе дегендей да. Менимче Путин деле ошондон эле бир аз эле көбүрөөк айлык алат болуш керек 8000ден эсептегендечи күнүнөчү. Ошон үчүн эми бул дагы бир вариант туугандар. Жанагынтип нар жак бер жакта правасы бар жүрүп кара жумушта иштеп жүргөндөр болсо ал да бир вариант. Шаарды үйрөнүп пока что 5-6 ай иштесе анан кийин ошого окшогон чоңураак иштерге чыгып дегендейчи. Так что комментарийлерге чоң рахмат туугандар. Жанагынтип шылдыңдап жазганы бар, мактап жазганы бар. Айтор ушундай. Бул YouTube'дагы бир эрмек. Силер менен ушинтип мненияларды бөлүшүп, силердин айтканыңарды угуп, көрүп, бир аз катачылыктарды оңдоп дегендей. Саат 3:30 болуп калды туугандар. Бүгүн бодринки кылып койдум. 17.000ге иштеп койдум. Уже саат кечинде эле канчада башталды эле саат где-то. Бир эле карап коем. Саат 9'да башталган экен. Саат 6 саатта уже 17.000 болуп койду. Азыр дагы да иш иштейбиз буюрса. Короче, кече ушунчалык чарчаган экем. Вообще келип, даже камераны жагып, итогу анымыналарын айтам деп эсимен чыгып калып ошо. Кече күнү ошентип 20.000 22.000 ушундай акчага иштедим. Где-то бир 8 саат эле. Эртеменки 6-ларда үйгө келип калдым уже. Уйкусурап көптөн бери мынтип катыш дегенге келип эле жатып, ошо бойдон чарчап уктап калдым. Ушундай туугандар. Так что эмки видеого чейин көрүшкөнгө чейин сак саламат болгула. Бүгүн бир срочный той чыгып калды. Ошол жакка барып тойду өткүзүп келейин. Буюрса ал жактан дагы жакшы жанагындай немелер болуп калган болсо, роликтер болуп калса, аны дагы чыгарам.